Саламатсыздарбы? Сиздер менен Раймахан Жээнбекова. Мен паролумду жоготуп койдум. Өздүк кабинетимдин паролум таппай жатам деген сөздөрдү көп угам. Ал эми наставникке кайрылбай туруп эле өзүмдүн паролумду сайттан жөнөтүп кайра алсам болот. Ал үчүн баштын сүрөтүн басканда регистрационный номер сурайт. Мисалы, мен өзүмдүн регистрационный номеримди билем. 140 701 147 439. Ал эми паролумду билбейм. Унутуп калдым, жазган жеримди таппайм. Же болбосо билсем дагы балким бирөөдүн телефонунан кирем. Өзүмдүн телефонумда сактап койсом кире берем. Башка бирөөдүн телефонунан же балким телефонум бузулуп калды. Пароль керек мага, сөзсүз пароль керек деген учурларда ушул эле жерде введите номер телефона или номер покупателя. Регистрационный номерибизди теребиз. Ал эми мына астында забыли пароль деп сурап жатат. Забыли пароль деген суроону басабыз. Забыли пароль деп басканда менден деген телефон сурайт. Мен деген билем өзүмдүн кайсы номериме сакталганымды. Азыр кайрадан аракет жасайбыз. 701 147 147 439. Кирейин десем паролумду билбейм. Забыли пароль дегенди басам. Ушул жерде мына телефон номер сурайт. Мен деген плюс 996 ушул форматта теребиз. Мен телефонум билем Билайн номериме катталганмын. 773 137 228. Телефон номеримди тердим. Ушул форматта 0 койбойбуз. Плюс код 996 Кыргызстандын коду 0 жазбай туруп номерибизди теребиз. Сөзсүз ушул катталган номер терилиши абзел. Отправить запрос. Мага деген менин телефонума регистрационный номер менен пароль кетти. Ал эми ушул СМС аркылуу жазып алсам болот. Көрүшкөнчө.